Менин ишим үй проблемасы боюнча жүрүп жаткан. Жаңы ачылган жагдайга жараша райондук соттун аныктамасын күчүндө калтырды. Мен аябай кубанычта толкунданып турамын. Өзүмдүн үйүм менин мага караштуу болуп чечилип, ошондуктан кубанычым чексиз болуп толкунданып турам. Адилеттүүлүк, чындык бар экенине абдан ишендим. Дайыма ушундай адилеттүүлүк, чындык үчүн күрөшө бергиле. Рахмат судьялар, рахмат. 2014-жылы сентябрь айында областтык сотко айыл өкмөтү кайрылып, ошо мен жер алганым боюнча доо арыз менен кайрылган. Ал жерде болсо областтык сот өзүнүн калыстык сот чечимдерин чыгарып, менин укугума чыгарылган. Себеби бизде эч кандай эч кимге пара бербестен эле бизде ошол кезде чакырчылык байлардан кедейлерге деген саясат жүрүп, жалпы мамлекет боюнча. Ошондо айыл активисттерине кайрылып, жергиликтүү бийлик бизди ар бириңиздер жер иштейсиңиздер деп, биз дагы ошол уюштуруу маселелеринде жүрүп, жер өздөштүрүлбөгөн жерлерди, кайрак жерлерди, үлүш жерлерди иштетүү боюнча ошо колунда баарларды, байларды, жакын туугандарын чакырып ушундай иштер жүргөн. Ошонун арасында биз дагы айылдын активисттери, мугалимдер, колунда барлар өңдөнгөн, саясатты, билимди жакшы түшүнгөн адамдар ушу биригип биз дагы ушундай жерлерди алып иштеткенге мүмкүнчүлүктү алганбыз. Анан ар кандай түшүнбөстүктөр болуп, ушу бизди айыл өкмөт сотко бергенде, ошол сот өзүнүн адилеттүү чечимдерин чыгарган. Мен эч кандай сотторго пара берген жокмун, же аларды жалдаган жокмун, же алар аркылуу алган жокпуз. Бизди ошо мамлекеттин саясатын гана жүргүзгөн, иштерди жүргүзгөнбүз биз дагы. Азыр ошол туура чечимдер чыгып атат деп ойлойм. Биз областтык сотко же райондук сотторго эч кандай дооматым жок. Ысык көл областтык соттунун жарандык коллегиясына басым кыла кетсек болот. Себеби буга чейин Каракол шаарынын тургуну 30 жылдан ашык бир үйдү мыйзамсыз документтерин бүтүрбөстөн ошол жерге ак ниеттүүлүк менен ээлик кылып жашап келатып, 265-беренеси боюнча ээлик кылуунун эскирүүсү боюнча доо менен кайрылып, бир нече жолу соттон баш тартуу чечимдери чыгып, бирок ушу акыркы соттун жыйынтыгы менен Ысык көл областтык соту тарабынан Латфуллинанын доо арызы толугу менен колдонуп, ушу Каракол шаарында жайгашкан мүлккө менчик ээси болуп табылды. Бүгүнкү күндө үйүнүн баары мыйзамдаштырды. Эми мындайча айтканда ушу сот адилеттүү чечим чыгарып берди деген ойду билдиребиз, ошондой пикирди билдиребиз. Бул жерден Латфуллинанын дагы эң биринчи кезектеги ыраазычылыгы ошол сотторго мындан ары дагы ак ниеттүүлүк менен адилеттүү чечимдерди кабыл алып, ошо элдин керегине жарап кызмат кылууңарга ошо тилектешпиз.